Егер Манас же қазақ улусунан болуп калса, же түркмен улусунан же өзбек улусунан болуп калса, Манаска ушундай мамиле жасайт беле? Жок, жасабай атпакчы. Себеп дегенде Манас, бул Манас элди жери түптөгөн адам. Биз элди жери түптөгөн адамга жасаган мамилебиз салкындай болуп сезилет да. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге өзүңүзгө кайрылып атам, сизден башка кишинин колунан келбейт баштанат. Ушол Манас атага ак куласын мингизип, Каныкей апабызга сараласын мингизип, Албымбет атабызга, Бакай атабызга, Кошой атабызга ошолорго аттарын мингизип койбойсузбу? Жөө турганы качан? 25-30 жылдан бери жөө турат. Мына Жайыл Батыр жолдун ортосунда жөө турган эстелиги бот турду эле, жайылдык туугандар атка мингизип аттандып койду. Таласта Бердике Батыр эстелиги жөө турат эле, ага Бердике Батырдын урукчулугу чогулуп келип атка мингизип аттандып койду. Биз Манастын уркум тукуму, биз Манас атабызды качан атка мингизебиз? Бул чоң уят иш болуш керек. Намыс болуш керек, урматтуу Сооронбай Шарипович. Экинчи мен айтайын дегеним, дагы деле эстеликтер жөнүндө. Атай Бейит деген жерибиз бар. Кыргызда алкыш, анан каргыш деген түшүнүк бар. Алкыш сөз, каргыш сөз деген. Каргыш сөзгө мисалы үчүн түндүгүң түшкүр деген сөз бул каргыш сөз. Үзөңгүң үзүлгүр деген бул каргыш сөз. Көз жашың кам болуп аксын, көзүндө жашың тыйылып калсын деген бул каргыш сөз. Ушул үчөөтөн биздин Ата Бейитте эстелик катары турат. Түндүгүбүз биринчи президентибиз Аскар Акаевден бери жерде жатат. Экинчи түндүгүбүз Чыңгыз атабыз кеткенден бери, Бакиевдин тушунан бери жерде жатат. Үзөңгүбүз үзүлүп, үзүлгөн үзөңгүлөр илинип, каңырап, илинип турат. Бул Атамбаевдин учурунан бери турат. 3 президентибиздин тагдыры эмне болгонун жакшы билебиз. Ошон үчүн урматтуу Сооронбай Шарипович, мен кирсем сизге өзүмчө айтат элем, бирок жакында жаныңызда киргизбей койду. Сизге айтарым, Сооронбай Шарипович, сиз ошол тегереңиздеги 2-3 кишинин көзү менен көрүп, ошолордун акылы менен түйүп иштеп калсаңыз, анда жаңыласыз, Сооронбай Шарипович. Сиздин жакын кишилериңиз, сиз үчүн күйгөн кишилер катары мен сизден суранат элем. Иш тартууңузду кичине өзгөртсөңүз, сизден сураныч. Ошол үзүлгөн үзөңгүлөрдү ордун таап түндүгүбүздү көтөрө турган убакыт келди. Акыркы айтарым, жакында апрель революциясынын 10 жылдыгы болду. Дагы эстелик койдук. Ал эстеликте көз жаш, энелерибиздин көз жашы экен. 2 этаж там колтур, ошол тамга кирсең, 2-нчи этаждан 1-нчи этажга түшүп чыксаң, как будто сен ыйлап чыккандай сезим калтырат экен. Бул көз жаш деген, урматтуу туугандар, биз качанга чейин эле көзүбүздүн жашы тыйылбай агып, түндүгүбүз түшүп, үзөңгүбүз үзүлүп жүрө беребиз. Биз ушул жагыбызда болбойлубу? Биздин Баатыр элекенибиз, мисалы үчүн Курман Жандатка уулдарына өлүмгө түз кара деп айткан кайраттуу сөздөрү кайда кетти? Ошол жана 87 баатырыбыз акыркы мүнөттөрүндө окуп баратканда эмне деген тилек кылды эле? Эй,
Қырғызстанда кийинчерээк мынандай ок атылбасын, Қырғызстан бакуат жашасын, бактылуу болсун, келечегибиз дурус болсун деп окучпады эле. Ошолордун тилегин эстеликке түшүрсөк болбойт беле. Биздерден көз жашы түшүрүш керек. Бул биздин бир душмандан бизге жасаган иши го деп ойлойм. Ушуну Сооронбай Шарипович команда берсеңиз, ушуларды тезирээк оңдоп койсо жакшы болот эле. Өзгөчө ден соолук bir күнү сени карап, bir күнү сенен тескери караганда айтыла турган сөздөр айтылдыбы, кыла турган иштер кылындыбы деген ойго кетет экенсиң. Сизге ден соолук каалайм, Сооронбай Шарипович. Мен айткандарды эсиңизге алып, ушуларга bir команда берип, ушуларды бүтүрүп койсоңуз жакшы болмок. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтүү болсун. Анда урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун кароого өтөбүз.